85 жылдан ашык тарыхы бар Ош мамлекеттик университети президент Садыр Жапаровдун жарлыгынын негизинде өзгөчө макамга ээ болгон саналуу жогорку окуу жайлардын бири. Бул макамдын арты менен университет ички түзүмүн, кадр саясатын, окуу программаларын жана финансылык иштерин өз алдынча жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Ал иштердин жыйынтыгы акыркы жылдары жана 2025-жылы жетишилген ийгиликтер тууралуу Ош МУНун ректору, физика-математика илимдеринин доктору Кочобеков Кудайберди Гапаралиевич менен маектештик. Өлкөнүн башкы байлыгы жарандар болгон сыяктуу эле жогорку окуу жайдын башкы байлыгы дагы анын студенттери жана жааматы эмеспи. Анда алгач мына ошол Ош мамлекеттик университетинин жалпы курамы жөнүндө сөз кыла кетсек, окумуштуулар курамы, студенттер канча студент билим алды, канчасы билим алып жатат дегендей. Анан дагы өлкөдөгү илимий лидерлердин 10%дан ашыгы мына ошол Ош мамлекеттик университетинде эмгектенет экен. Рахмат, биринчиден жаңы жылыңыздар менен. Ош мамлекеттик университети ошол тарыхы 1939-жылдан башталат. Биз 2 жыл мурун ошол 85 жылдык юбилейибизди белгилегенбиз. Жалпысынан ошол Союз мезгилинде Кыргызстан түштүгүндөгү жалгыз педагогикалык институт болуп иштеген болсо, ошо көз каранды сызыкталгандан баштап университетке президенттин указы менен өзгөртүлүп, бүгүнкү күндө ошол педагогикалык багыттардан башка бардык багыттарды даярдап, студенттердин саны 50 миңге жакынга жетти. Бүгүнкү күндө ошол 3 миңден ашык бизде окутуучу, профессордук курам, кызматкерлер эмгектенет. 20-га жакын факультет, институттар бар, колледждер, мектеп, балдар бакчасына чейинки жогору жагы ошол аспирантура, PhD докторантурага дейин тепкичтеги биздин бардык багыттар, бардык адистиктер боюнча даярдайбыз. Бул өзгөчө бүгүнкү күндө ошол кайсы тармак болбосун, мына өлкөбүздүн түштүгүнө, жалпы эле республикага, башка өлкөлөргө ошол сапаттуу кадрларды даярдоодо биздин Ош мамлекеттик университетинин ролу чоң деп ойлойм. Андан сырткары ошол түштүктө жайгашкан университет катары бул ошол түштүк регионундагы бардык ошол баягындай бир жыйналыштар, идеологиялык дагы мааниси бар. Биздин окумуштуулар ошол региондун өнүгүүсүнө, жалпы эле ошол мамлекеттүүлүккө дегендей салымдарын кошуп келатышат. Албетте сиз айткандай ошол дээрлик окумуштуулардын бардыгы ошол илимий багытта иш алып баруунун аракетин жасашат. Акыркы мезгилде өзүңүздөр белгилегендей ошол университеттерге дүйнөлүк рейтингге кирүү талабы болгондуктан, ал дүйнөлүк рейтингдеги 2 критерийдин бирөөсү ошол университетке тез сабак берген профессордук окутуучулук курамынын илимий потенциалы деген түшүнүк бар. Биз ошол багытта көп аракеттерди жасап, ошол бүгүнкү быйылкы 25-жылдын жыйынтыгы менен ошол эл аралык деңгээлдеги журналдарга илимий макалалары чыккан окумуштууларыбыздын саны бир жылда ошол 381 макалага жетти да. Ошондуктан ал жагдан дагы тастыктап кетсек болот. Ушуну толуктай кетсек, Ош мамлекеттик улуттук университетинин университеттер аралык дүйнөлүк рейтингдеги орду тууралуу кененирээк дагы айта кетесизби? Аталыштарын салыштырабызбы 2024 менен 2025 жылдагы ийгиликтерди? Биз мына 3 жыл мурун Кыргыз Республикасынын президентинин указы менен Кыргызстандагы 5 жогорку окуу жайга өзгөчө статус берилген. Ошол өзгөчө статус алган 5 университеттин бирөөсү ошол Ош мамлекеттик университети болуп эсептелет. Бул деген сөз ошол бизге университеттерге баягы өз алдынчалуулук көбүрөөк президент тарабынан берилди. Бул ошол академиялык деп коебуз, баягы окуу процессин уюштуруу боюнча финансылык деп коебуз, башкаруучулук деп коебуз. Бирок ошол эле учурда мамлекет тарабынан бизге ушундай тапшырма коюлган. Силер 4-муундагы университетке трансформация болушуңар керек. Ошол эле учурда ошол дүйнөлүк QS рейтингинде жок дегенде Азиядагы университеттердин арасында 500 университеттин катарынан киришиңер керек деген. Ошондон кийин биз мына 3 жылдын ичинде ошол аракетибизди жасап олтуруп, ошол Азиядагы топ 300гө киргенге мүмкүнчүлүгүбүз болду. Албетте бул университеттердин рейтинги деген эмнеден келип чыгат? Жалпы эле бүт дүйнөдө университет абдан көп. Андан кийин ошол университеттердин арасындагы конкуренция же болбосо ар бир университет өз жөнүндө
биз эң мыкты университетпиз дүйнөдөгү деп айтылат эмес. Ошондуктан ушундай дүйнөлүк өзүнчө таанылган уюмдар жыл сайын ошол университеттердин рейтингин чыгарат да. Ошол дүйнөдө таанылган 3 уюмдун бирөөсү ошол QS деген уюм болуп эсептелет. Бул уюм ошол өткөн жылкы мына 25-жылдын аягында Азиядагы университеттердин 26-жылга рейтингин чыгарат да. Биз ошол 26-жылдагы чыга турган рейтингде быйылкыда биз ошол 311 позицияны ээледик. Бул 25ке караганда позициябыз бир аз бекемделди деп айтсак болот. Себеби 26-жылга карата 1500дөн ашык университет ошол жерге кирди да. 1500 университеттин ичинде биз 311 позицияны алып атабыз. Ошол эле учурда ал жерге кирген Орто Азиядагы университеттердин арасында биз 22 позицияны алып атабыз да. Бул деген сөз ошол биз жылдан жылга ошол мамлекет койгон талапка дагы жалпы университеттин өсүп өнүгүшү үчүн, эл аралык студенттерди тартыш үчүн, чет өлкөлүк студенттерди тартыш үчүн сөзсүз биз ушундай эл аралык рейтингтерден өзүбүздү көрсөтүшүбүз керек да. Себеби дүйнөдө абитуриенттер окуу жай тандаганда анын баардыгынын атын карап отурбайт да. Демек ошол рейтингде мисалы үчүн 500-лүктө бар бекен же 1000-ликте бар бекен деп ошол критерий аркылуу көбүнчө тандайт. Эгерде биз мыкты позицияга чейин жете турган болсок, бул ошол биздин университетке чет өлкөдөн келип окуган студенттердин санын көбөйткөнгө дагы чоң өбүлгө түшөт. Ушуну дагы толук маалымат алгым келип турат. Чет өлкөлүк университеттерди, чет өлкөлүк студенттердин сиздердин университеттерде билим алган үлүшү кандай, анан көбүрөөк кайсы кесипке ыркташат? Эми чет өлкөлүк студенттер биздин университетте мындай бир басымдуу мындай аз эмес деп айтсак болот. Себеби албетте аны акыркы жылдары республика боюнча кээде статистикалар айтылып атат. Ошол чет өлкөлүк студенттер Кыргызстанда азайып кетти деген сыяктуу. Бирок бизге Ош мамлекеттик университетине жакынкы чет өлкөдөн келген студенттердин саны азайды. Бирок алыскы чет өлкөдөн келген студенттердин саны ошол мурда кандай кабыл алса ошончо эле болуп, акырындап кайра көбөйүү тенденциясы болуп жатат да. Негизинен бизге ошол алыскы чет өлкөлүктөрдөн ошол медицина багытында окуган студенттерибиз бар. Бул Индия, Пакистандан келген студенттер. Андан сырткары башка багыттарда Кытайдан келген студенттерибиз бар. Башка өлкөлөрдөн мындай азыраак деп айтсам болот да. Жалпысынан университетте ошол 50 миңге жакын студент болсо, ошонун 10 миңге жакыны бул чет өлкөлүк студенттер болуп эсептелет. Алдыда 4-муундагы университет болуу планын койгон жогорку окуу жайда кандай санариптик платформалар ишке кирди? Жалпысынан бул 4-муун же кийинки муундагы университеттер деп коет. Ошол ар бир университет өзү жайгашкан региондо ошол региондун социалдык экономикалык абалына кандай салым кошту деген маселе бул ошол кийинки муун жөнүндөгү университеттерге тиешелүү маселе болуп эсептелет да. Себеби биз ошол Ош шаарында жайгашсак же түштүктө жайгашкан болсок, ошол Ош шаары, Ош областынын биздин жашап аткан илимий иштер, окуу, даярдаган кадрлар ошол региондун канчалык деңгээлде социалдык экономикалык абалынын өнүгүүсүнө салым кошот. Эгер биз ошондой салымды кошо алып аткан болсок, демек биз 4-муундагы университетке трансформация болуп баратабыз деп айтсак болот да. Экинчиден, ошол 4-муундагы университетте бир эле мисалы 1-чи, 2-чи, 3-чү муундарда эле болгон. Ал жерде мисалы 1-чи муундарда только окутуу менен гана алектенишкен. Кийинки муундарда окутуу анан илим менен алектениши мүмкүн. 3-чү муунда уже өндүрүш маселеси келип чыгып, 4-чү муунга келгенде 4 компоненттен туруш керек да университеттин ишмердүүлүгү. Бул окутуу, илим, өндүрүш, анан коммерциализация. Биз ошол жасаган илимий иштерибиздин баардыгы кайсы бир өндүрүшкө кириш керек. Анан ошол монетизация болуп, университетке баягы студенттердин эле каражатынан акча таппастан башка ошондой тараптан дагы биз акча тапканга мүмкүнчүлүк түзүлүш керек. Ушул багыттарда биз акыркы 5 жылда бир мындай жакшы көзгө көрүнөрлүк иштерди аткардык деп ойлойм. Ошонун арасында сиз айткан санариптештирүү дагы биз ошол университеттердин ичинен эң алгачкы ушул санариптештирүү аракетин жасап 2011-жылдардан баштап бүгүнкү күндө толук санариптешкен университет болуп эсептелебиз. Андан сырткары ошол университеттин
санариптештирүүсүнүн баардык платформаларын, баардык программаларын ошол өзүбүздүн университеттин кызматкерлери, өзүбүздүн IT академия жасады да. Ошол эле сыяктуу ар бир факультет, институттар өзүнүн багытындагы ошондой кандайдыр өндүрүштөрдү жасап, ошол аркылуу дагы акча таба турган мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Бул биздин ошол медицина багытын ала турган болсок, университеттин алдындагы университеттик клиника. Университеттик клиника биринчиден ошол студенттерге чоң клиникалык база болуп калды. Бул дагы ошол атайын талап бар. Медициналык кадр даярдагандардын алдында атайын клиникасы болуш керек деген. Экинчиден ошол студенттер ошол студент мезгилден баштап ошол жерде иштеп, тыйын таап же болбосо ошол жердеги аткарылган баягы бейтаптарды дарылоо. Бүгүнкү күндө мына биз акыркы эле окуу жылы 2025-жылдын аягында ошол клиникада ал эң бүгүнкү күндөгү олуттуу болуп аткан бөйрөк алмаштыруу, боор алмаштыруу деген операциялар дагы ошол университет клиникада жасалды да. Бул деген сөз биз ошол бир эле регионго эмес, жалпы Кыргызстан үчүн ошондой чоң проблеманы чечкенге университет өзүнүн салымын кошту деген сөз. Бул ошол 4 муунга айлануунун эң негизги талаптарынын бири да. Вот ошол эле сыяктуу биз бардык багыттарга ушундай ишканаларды ачып, мисалы тигүү багытында өзүнчө, туризм багытында өзүнчө деген сыяктуу ишканаларды ачып, ошол аркылуу университетти кошумча мүмкүнчүлүктөргө түзүп атабыз. Бул деген сөз биздин студенттерибиз бүгүнкү күндө кыйналып окушат, контракт төлөмдөрүн төлөшөт. Анан алыс келгенсип ата энесине жардам берем деп барып кошумча иштешет. Мисалы көбүнчө баягындай бир ресторандарда официант болуп иштеген студенттер көп. Биз акырында олтуруп ошол студенттерибизди сабактан кийин өзүнүн кесибиндеги иштерди аткарганга акырында буралы деп аракет жасап атабыз да. Эгерде ошол IT багытында окуй турган болсо, ал сабактан кийин ошол эле IT академиянын тапшырмасын аткарып, ошол аркылуу 5-10 тыйын таап, ошол жанагы сыртка барып, түндө барып иштеген сыяктуу эле каражатты мүмкүн ошол эле жерде табат. Экинчиден ал өзүнүн кесиби боюнча иштеп атат да. Себеби бул сапаттуу кесипкөй адис болгонуга дагы жардам берет. Ошондуктан биз ушул багытта келечекте буюрса бардык адистиктер боюнча ошондой модельдерди жасайбыз деп азыр аракеттер болуп атат. Ал эми ошол эле өзгөчө статустун алкагындагы ошол бир компонент катары жасалган ошол санариптештирүү багытында бүгүнкү күндө биз министрликтин деңгээлинде отчетторубузду берип, азыркы күндө ошол жогорку окуу жайлардан башка 3-4 жогорку окуу жай дагы биздин ошол платформаны алып, алар дагы өздөрүнө киргизе баштады да, баягы эми ийгиликтүү платформа катары. Сөзүңүзгө учкай кошо кеттиңиз Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасы жөнүндө. Биз дагы жалпыга маалымдоо каражаттарынан окуп, угуп жүрсө керек, жарандарыбыз мына ошол клиникада уникалдуу операция жасалды, жасалып жатат, дагы жасалуу пландалууда деген сыяктуу. Ушул тууралуу кеңири маалымат айта кетпейсизби? Чындыгында ошол биз 20-жылдан баштап өзү бардык дүйнөлүк өнүккөн өлкөлөрдө кайсы жерге барбайлы, кандай чоң шаар болбосун, ошол жердеги эң ийгиликтүү клиникалар булар университеттик клиникалар болот да. Ошол медициналык врачтарды даярдаган любой университет өзүнүн алдында чоң ошондой университеттик клиникалар болот дагы. Ошол жерде баягы башка клиникаларда чечилбеген маселелер дагы көбүнчө ошол жерде чечилет. Анан ошол жерде чоң илимий изилдөө иштери жүрөт. Себеби окумуштуулар ошол учурда врачтар и окутуучулар дегендей. Биз ошо 20-жылдан баштап ошол аракетти жасап, университеттик клиниканы акырындап иштете баштаганбыз. Бул биринчи ошол жөнөкөй поликлиникасынан баштап бөлүмдөрдү, терапия бөлүмүн ачып отуруп, бүгүнкү күндө ошол кардиохирургия, трансплантация бөлүмдөрү ачылып, ошол кардиологиялык мындай эң татаал деген кандай бүгүнкү күндө операция болсо ошонун баардыгын жасаганга шарттары түзүлдү. Ал эми трансплантация боюнча өзүнчө ошол мамлекет башчысы баш болуп тапшырма берип, атайын шарттар түзүлүп, биз ошол жана айтып кеттим, жакын арада ошол трансплантацияны биринчи баштадык да. Бул деген сөз ошол бүгүнкү күндө өзгөчө мына трансплантация багытында Кыргызстанда абдан көп мындай бейтаптар дарылана албай жүрүшөт да. Анан көбүнчө бул чет өлкөгө барып операция жасаш керек, алмаштырыш керек, ал жака барганда каражат. Андан көбүнчө ушул боор оорусу менен жабыркагандар булар мындай социалдык жактан бир аз начарыраак, каражаты жогураак
үй бүлөлөр болот экен. Ошон үчүн мындай сыртка чыкпай бизден ошол операция болгондорду биз уже көрдүк да. Биздин мисалы ошол бир акыркы бөйрөгүн алмаштырган жигит бул биздин университетте иштеген ошол жерде айтишник болуп иштеген бала болчу. Ошол дээрлик 1 жылга жакын ошол аракет кылып отуруп, анан сыртка чыкпай өзүбүз алмаштырып бердик да. Ошол эле сыяктуу боорду дагы 2 боор алмаштыруу пландаштырылып, ошол бирөөсү жанагы альвеокок деп коет экен. Ошол боор менен уже 80% боору уже жарабай калган болгон үчүн анын 80%-ин алып салып, бирок 20% жарактуу жери бар үчүн жанагы донорду колдонбостон ошол боорун калтырып коюшту да. Экинчисин толук ошол алмаштырып, донор аркылуу алмаштырып, бүгүнкү күндө мына жакшы болуп экөөсү бардыгы мындай үйлөрүнө чыгышты да. Бирок албетте баягы врачтардын көзөмөлүндө турушат. Андан сырткары биздин трансплантация бөлүмү бүгүнкү күндө ошол Индияга, башка өлкөлөргө барып, уже операция болуп келген көп пациенттерди карап жатышат. Себеби бул чет өлкөгө чыгып операция болгондор барат экен, бир алмаштырып, ошого араң каражатын таап барат. Келгенден кийин уже кайра кандайдыр бир кичине нарушение кылса, ал баягы алмаштырган нерсесинин бардыгы күйүп кетиши мүмкүн экен. Ошондой болбош үчүн кичинекей нарушение болсо, булар кайра чыга турган болсо, кайра кел дейт экен. Ал жака барыш үчүн дагы ошончо каражат керек. Ошондуктан биз көптөгөн ошол жака барып келген пациенттер дагы бүгүнкү күндө келип ошол биздин университетский клиникада мындай көзөмөлдөн өтүп, дарыланышып аткан учурлар дагы абдан көп да. Ошондуктан биз баягы биринчи бул боор алмаштыруу операциясын ошол биздин университет клиникадагы өзүбүздүн хирургдар 3 жигит ошол Россиядан Шумаковдон окуп келген 3 жигит ошол жактан бир агайын дагы чакырып, ошол менен жардамдашып чогуу жасашты да. Бул деген сөз биз жакын арада толук өз алдынча уже булар кийинки операцияларды алып кеткенге толук мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул эми, конечно, бул бир күндө болуп калган жок. Биз акыркы 3 жылдан бери ошонун шартын түзүү үчүн, мисалы, операциялык блоктун өзүгө абдан кымбат баадагы заманбап баягындай оборудованиелер керек экен. Ошонун баардыгын алышка туура келди. Андан сырткары ошол 10-15 врачыбыз атайын окуулардан өтүп келишти. Турциядан барып окуудан өтүп келишти. Жөнөкөй медсестрасынан баштап ошол хирургка чейинкилердин баардыгы бир топ аябай чоң. Андан сырткары ошол саламаттык сактоо министрлиги тарабынан атайын бул трансплантацияны ким жасай алат? Бул ошол өкмөттүн токтому менен клиникалар аныкталат. Саламаттык сактоо министринин сунушу менен өкмөт атайын токтом менен ушул мамлекеттик клиникалар гана алмаштырууга мүмкүнчүлүгү бар дегендей токтом чыгат да. Ошол токтом чыгып, биз Кыргызстанда 3 клиника ошол тизмеге кирди. Ошонун арасында биз жалгыз университет клиника болуп, ошол тизмеге киргенден кийин гана биз ушул операцияны баштоого мындай бир белсенip башташты да. Андан кийин ошол операцияны атайын саламаттык сактоо министри өзүнүн көзөмөлүндө кармап, операциядан кийин барып, жаңы министрибиз ошол бардык бейтаптар менен таанышып, врачтар менен таанышып, бардыгын көрүп, мындай өзүнүн жогорку баасын берип, ыраазычылык билдирип келди да. Демек, бул ошол биздин көбүнчө жанагы бейтаптарыбыз бизде ушундай түшүнүк болуп калыптыр. Бул трансплантация дегенде Кыргызстанда кыргыздар эч бирок кыла албайт, сөзсүз чет өлкөгө барыш керек, ансыз бул маселе чечилбейт деген баягы элдин арасында ушундай бир стереотип дагы бар экен да. Ошондуктан биз акырындап жок, биз өзүбүздө дагы ушундай кылса болот деген мүмкүнчүлүктү элге көрсөттүк деп ойлоймун да. Анан акырындап эгер ушул нерсени уланып кете бере турган болсо, ошол сыртка чыкпай, баардык биринчиден кыйналышпайт, экинчиден ошол сыртка берген акчалар ушул мамлекеттин ичинде калып атат да. Ошондуктан бул өткөн жылдагы биздин бир эң ийгиликтүү долбоорлорубуздун бири болду деп айтсам болот. Мына ушундай клиниканын ушундай ийгиликтүү иштерин улантуу үчүн дагы чет өлкөлөрдөгү ооруканалар болобу, жогорку окуу жайлар болобу, баягы тыгыз кызматташуу, анан тажрыйба алмашуу чоң мааниге болсо керек. Сиз Түркияны атап өттүңүз, Россияны атап өттүңүз, анан дагы кайсы чет өлкөлөрдөгү ушундай илимий жайлар же ооруканалар менен, анан кайсы ооруканалар менен кызматташып жатасыздар? Алдыда дагы кызматташасыздар? Албетте, бул университеттин жакшы мүмкүнчүлүгү, биз ошол баардык чет өлкөлүк университеттер менен, чет өлкөлүк больницалар менен ошол кызматташканга мүмкүнчүлүк бар да. Себеби баягы окумуштуулар менен тез сүйлөшүп, бири-бирин менен тил табышып дегендей,
Биз бүгүнкү күндө ошол Турциянын медициналык университеттери менен тыгыз байланыштарыбыз бар. Бул эми ал окуп аткан студенттерибиз мисалы чоң курстардан баштап ошол чет өлкөлүк университеттерге барып академиялык мобилдүүлүк менен барып келип отурушуп, ошентип андан кийин ординатурага барган учурлар бар. Ошол кечеги трансплантация жасаган 3 хирургубуз деле үчөөсү тең биздин бүтүрүүчүлөр. Бүтүрүп ошол ординатура, аспирантурада барып ошол Россиядан окуп келишип, кайра өзүбүзгө келип, ошол эң мыкты хирург болуп иштеп атышат да. Вот ошол сыяктуу Турция менен, Казакстан менен, даже мынау мисал келтиргим келет. Биз азыр акыркы мезгилде дагы бир чоң ушул медициналык проекттердин бирөөсү бул Токийский университет медицина деген бар, Япониядагы. Вот ошол университет менен 2 жылдан бери биздин Кыргызстандагы дагы бир эң актуалдуу деген проблема бул абанын булганышы. Ошол университет менен биргеликте ушул абанын булганышын изилдөө боюнча бир чоң долбоор баштадык да. Буюрса мына апрель айларында Япониядан келишип, ошол бул JICA уюму колдоп атат, бир $5 миллион долбоор болуп эсептелет. Ош шаарына келип, атайын спутник датчиктерди коет. Ал андан сырткары биздин университетке чоң дата центр коет. Ошол спутниковый датчиктер күн сайын ошол Оштогу, Бишкектеги дегендей мындай помещениянын ичи сыртындагы абанын булганышынын деңгээлин аныктап, ошол дата центрге күндө таштап турат да. Ошол данныйлар болбосо биздин илимий изилдөөчүлөр, ошол эле PhD докторанттар өзүнүн бир илимин жасай албайт. Биздеги бүгүнкү күндөгү ошол жаш илим изилдөөчүлөр ошол данныйларды алып, ушул багытта чоң илимий иш жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Эми азыр көрүп атабыз да, мисалы абанын булганышы проблемабыз бар экенин баардыгыбыз билебиз, бирок ошонун чечиминин жолдорун эч ким айта албай атат да. Вот ошол университет менен биргеликте биздин аспиранттар, PhD докторанттар алып, изилдеп, кандай, каяка карап баратабыз, эмне кылыш керек деген сыяктуу бир чоң мүмкүнчүлүк болуп атат да. Бул дагы ошол университет катары, университеттин илимий изилдөө багыты катары дагы бир ошол региондун, мамлекеттин көйгөйү болгон ушундай маселени алып, ошонун үстүндө иштеп, керек болсо биз мамлекетке, бул жерге ошол бардык мамлекеттик органдар менен өнөктөш биргеликте иштеп атабыз. Ошол эле саламаттык сактоо министрлиги ушул абанын булганышыга тиешеси бар деген мамлекеттик органдардын бардыгы менен биргеликте мына түштүктө андай датчиктер жок экен, ошолорду койгонго мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Негизги максат ошол өнүккөн өлкөлөрдөгү университеттер менен биргеликте олтуруп ушундай долбоорлорду жасасак, анан биз тең ата илимий иштерди, башка мүмкүнчүлүктөрдү жасайбыз да. Ошол эле сыяктуу биз башка Европанын өлкөлөрү болобу, Турциядагы ар бир өлкө менен, Казакстан менен ушундай биргелешкен чоң долбоорлорду баштадык да. Вот ушул керек болсо биз 2 эмес, 3-4 университеттер менен биргелешип, ошол эле сыяктуу медицина багытында мына ичибизде атайын Азия өнүктүрүү, Дүйнөлүк банктын колдоосу менен дагы бир чоң проект баштаганбыз. Бул медицинадагы дагы чоң маселе болгон бул онкология багыты. Ошол ранняя диагностика деп коет, эртерээк ошол ооруларды аныктоо үчүн өзүнчө ошол бир $3 миллион долбоор менен ошол университеттин, кстати, азыр жаңы клиникасын куруп атабыз. Ошол 20 000 квадраттык, ошол 7 этаждуу чоң клиника курулуп атат. Буюрса наркы жылга бүтө турган болсо, ошол жердеги бир чоң багыт, трансплантация багыты боло турган болсо, экинчи чоң багыт ошол онкологияны багытын изилдейли деген аракет жасап атабыз да. Ал деген сөз ошол Кыргызстандагы башка медакадемия башкалар менен биргеликте, анан чет өлкөлүк ошондой өнөктөш университеттер, мисалы Кытай менен аябай жакшы иштешип атабыз. Ошолор менен биргеликте ушул биздин дагы бир чоң проблема болгон онкология багытын дагы изилдегенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Бул деген сөз ошол эми, конечно, азыр жеке клиникалар көп, мамлекеттик клиникалар көп. Алар баягы бардыгы эле чече ала турган жөнөкөй операцияларды жасап, өзүгө ылайык акчасын таап жашап атышат да. Кичинекей жеке клиника аппендицитти алып койдук же өттү алып койдук деген операция менен деле өздөрүнүн оокатын кыла берет да. Биз ошол чоң университеттик клиника катары ушуга окшогон глобалдыгыраак маселелерди чечкенге аракет жасайлы. Келечекте ошол мисалы үчүн бул ооруну только ошол университетский клиникада гана чечилет бунун проблемасы деген сыяктуу элдин арасында бир мындай түшүнүк пайда кылалы деген кыялдарыбыз бар да. Буюрса ошону ишке ашыра турган болсок, ошол жерде бир чоң, бир эле түштүк эмес, бүт Фергана өрөөнүнө кызмат кыла турган бир чоң клиника буюрса
иштейт деп ойлонуп атабыз. Ушул эл аралык байланыштарды улай дагы толук маалымат алгым келип турат. Биз билгенибизден Ош мамлекеттик университети өзүнүн өкүлдөрүн жөнөтүп, баягы алдыңкы жогорку окуу жайлар менен кызматташып, билимин тереңдетип, студенттердин тажрыйбасын дагы кеңейтип келет. Аны менен катар кош дипломдуулук деген дагы сиздердин программаңыздар бар. Мына ушулар тууралуу кененирээк кеп кылып бересизби? Албетте, баягы эле биз эми акыркы университеттин максаты жанагы QS рейтингдеги мыкты позицияга кирүү дегенде, ошол жердеги эң чоң эки критерий бар. Бул академиялык репутация деп коет, анан илимий потенциал. Андан кийинки эле ошол маанилүүсү бул биздин студенттер менен окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгү дагы маанилүү да. Ошол рейтингде канча студент окутуучуларыңыз чет өлкөлүк ошол өнөктөш университеттерге барып келди, же канча чет өлкөлүк студент же окутуучулар силердин университетке келди деген сыяктуу. Ошол багытта биз студенттерге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Эми азыр студенттердин арасында түшүнүк бар да, мен колумдан келсе мектепти бүткөндө ушу алыскы чет өлкөгө барып окушум керек, анан эч жака бара албай калсам анан Бишкекке келип окушум керек деген сыяктуу түшүнүктөр бар да. Анан мен дайым студенттерге айтам, силер Ошто эле жашап, биздин Ош мамлекеттик университетинде окуп, бирок дүйнөнүн бардык университеттерине барып окуп келгенге мүмкүнчүлүгүңөр бар деп. Мисалы, ар бир семестрде 6 айдан ошол биздин өнөктөш университеттерге барып келе турган болсо, 4 жылда чет өлкөлүк өнөктөш университетке барып окуп келгенге мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат да. Ошондуктан биз бардык ошол эми атайын каржылаган гранттык эл аралык долбоорлордон сырт бар. Андан сырткары ошол университеттер менен сүйлөшүп, эч жок дегенде, мисалы үчүн студенттерибиз барса, ал жерде толугу менен жатаканасы бекер, окуусу бекер деген сыяктуу шарттарын түзө турган мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын жасап койгонбуз. Ошол мына Россия, Казакстан, орус тилдүү өлкөлөрдө эч маселе жок. Европага же Турцияга барганда ошол бир гана англис тил же түрк тилин билиш керек деген талаптарды болуп атат. Бирок бул деген сөз студенттерибиз ошол өзүнүн кесибиден сырткары тынымсыз кайсы бир чет тилди үйрөнүү менен дагы алектенгенге шарт түзүлдү да. Бул боюнча мындай кыска мөөнөттүү академиялык мобилдүүлүктөр абдан жакшы жолго коюлуп калды. Экинчиси, сиз айтып кеткен кош диплом боюнча Казакстандын Гумилев университети менен кош диплом программабыз бар. Бул деген 2 жыл эки университетке кабыл алынат, дароо биринчи курска кабыл алынганда. Андан кийин 2 жыл биздин университетте окуйт, 2 жыл ал жака барып окуйт, Гумилевка. Анан аягында ошо эки университеттин тең дипломун алат да. Бул ошол эле сыяктуу долбоор, мисалы, Уралдагы медициналык университет менен жана башка ошол Россиядагы 2-3 университет менен бар. Кээде ошол мисалы Россияга мектепти бүткөн бала тоодон келсе де ошону Россияга жөнөтүп жиберип атпайбызбы? Ал жака барып адаптация болуп, тилдини жакшы кылып, шаардык жашоолорго көнгүчө дагы бир топ артка кетиши мүмкүн да. Биздин азыркы бул кош диплом моделде 2 жыл, 3 жыл ошол эле Ошто жашап, шаарга келип, ошол жерде адаптация болуп, баягы өз алдынча жашооду үйрөнүпкөндөн кийин анан ал жака барса, барганда дароо уже сапаттуу билим алганга аракет кылып кирип кеткенге мүмкүнчүлүк болот экен да. Вот ошон үчүн ошол кош диплом программаларын бардык деңгээлдерде колдонуп атабыз. Андан сырткары бизде азыр мына университет УШОС деп коет, сетевой университет, Евразис дегендер бар. Ошол университеттик уюмдарда дагы ошондой программалардын алкагында бардыгына барып келгенге мүмкүнчүлүктөр түзүлдү да. Бул албетте барып келген студент менен сүйлөшсөң, бара элек студентке караганда мындай кадимкидей айырмаланып калат да. Алар ар бири барып келип эле өзү менен өзү жүрө бербейт. Барып келгенден кийин өзүнүн факультетине студенттерге атайын презентациялар жасашат. Ал жакта көрсө мындай жакшы нерсе бар экен, биз могул жерде эске алышыбыз керек экен деп бизге чейин жакшы кеңештерин берет да. Ошол эле сыяктуу окутуучуларыбыз дагы мүмкүнчүлүккө жараша барып келип атат. Эми албетте чет өлкөдөн бизге келген студенттердин саны бүгүнкү күндө азыраак болуп атат. Эми жакынкы чет өлкө жөнүндө сөз жок, абдан көп. Бирок алыскы чет өлкөдөн бир аз баягы медицина багытынан башкасында азыраак болуп атат. Ал жакында бүгүнкү күндө анын үстүндө иштеп атабыз. Студенттерге жакшы шарт түзүп берген Ош мамлекеттик университетинде стартаптардын өсүү аянтчасы, тактап айтканда бизнес парк өзүнүн ишин жүргүзүп жатат. Мына ушул тууралуу дагы. Студенттер менен иштегенде биз мурда, сиздер деле студент болсоңуздар керек, ушул биринчи курска келдиң, анан сен 4 жыл же 5 жыл окуйсуң, окуп бүтүп анан дипломду колума алып, анан жумуш издеп сыртка чыгам деген түшүнүк бар эле да. Көрсө, биз студенттерди ошол биринчи курстан баштап эле кайсыл жерге барып ишке орношушун,
кантип иш табышын үйрөтө башташыбыз керек экен. Ал үчүн студенттерди ошол мындай бир креативный ой жүгүртүп, биринчи курска келгенден баштап кандайдыр бир бизнес идея ойлоп табышына шарт түзүшүбүз керек болуп атат да. Мисалы, көбүнчө бизде ушундай түшүнүк бар эле да, бизнесмен болуш үчүн же бир бизнес жасоо үчүн ал экономика деген адистикти окуш керек, же болбосо бизнес деген адистикти бүтүш керек, коммерция деген адистиктер бир убакта ачылып кеткен. Коммерцияны бүтсөң коммерсант болуп кетет экенсиң дегендей. Көрсө ал кайсыда окубасын? Кыргыз тилде окуйбу, музыкада окуйбу, же тарыхта окуйбу, же экономикада окуйбу? Ошол алгачкы курстардан баштап, ошол өзүнүн багытында жасай турган ишинен бизнес жасаса болот экен да. Ал үчүн албетте ошол эң заманбап бүт дүйнөдө ушундай атайын площадкалар түзүлөт дагы, ошол жерге студенттерди алып келип отургузуп коет. Кофе ичип, бири-бири менен сүйлөшүп, мозговой штурм деп коет го. Ушинтип отуруп, анан эң жакшы ойлонулган идеяларды анан ошол байлар келип сатып алышып, анан чоң компаниялар ошодон пайда болгон да. Мисалы, ошол эле Силиконовый долина деп коет Америкадагы. Ошол жерден ушул эле биз колдонуп аткан Facebooktар, Google'дар бардыгы ошол айтып жүрүшөт. Ушундай отурган эле 4 студенттин идеясы деп. Анан ошону Беркет Цукербергтер келип сатып алып туруп, анан дүйнөлүк деңгээлдеги компанияларга айланып кетип атат да. Өкмөт тараптан, министрлик тарабынан атайын тапшырмалар коюлгандан кийин биз ошол университеттин алдында бизнес парк деп атайын площадка түзгөнбүз. Ошол площадкада постоянно тынымсыз ушул тренингдер жүрүп турат да. Мисалы, студенттер кайсы факультетте окубасын келип ошол жерге катышып, ал жерге атайын баягы ийгиликтүү бизнесмендерди, ийгиликтүү проекттердин мисалдарын алып келишип, үйрөтүп, окутуп, кошумча неметип отуруп, бүгүнкү күндө ошол биздин студенттердин ошондой эмал проекттерди, бизнес идеяларды стартап проекттер деп коебуз. Ошол проекттер аркылуу студенттер уже студент мезгилинен баштап кандайдыр бизнестерин баштады да. Жалпысынан ошол мамлекет тарабынан коюлган ар түрдүү суммадагы гранттарды утуп алышты. Эл аралык уюмдар тарабынан коюлган бир топ гранттарды утуп алышты. 1-2 жылдын ичинде, мен жалган айтпасам, бир 20 миллион, 10 миллион тегерегиндеги акча каражаттарын уже айландыра башташты да. Бул деген сөз ошол студент жана мен айткандай эле өзүнүн кесибине ылайыктап идеяларды жасап, анан университетти бүткөнгө чейин булар уже өзүнчө бир ишкана катары регистрация болуп, анан өзүнүн ишин улантып кетиш керек да. Анан ол ийгиликтүү болуп, кайсы бир деңгээлде ошол компанияларга айланганда, анан кийин биздин алгачкы бизге шарт түзүп берген ушул университет болчу деп, бир 10 жыл, 20 жылдан кийин келип ошол компаниялар университетке жардам бере баштайт да. Бардык ошол ийгиликтүү баягы бүтүрүүчүлөр келип жардам берет деген, анан ошодон чыгат. Буюрса бүгүнкү күндө ошол университеттин алдында балдар, студент балдарыбыз ушундай жакшы стартап проекттерди жасап, университетке керек болсо сата баштады, сырттагыларга сата баштады. Ошол IT багытында, башка багыттардагы мүмкүнчүлүктөр түзүп атышат да. Мунун эң жакшы жери биз студенттерибизди баягы окууду бүткөнгө чейин өзүн аныктап, каяка барат, эмне иш кылат, кийин окуудан кийин кандай бизнес менен алектенип өзүнүн турмушун курат деген сыяктуу маселелерде бул абдан эффективдүү экен. Экинчиден, биз балдарды студент мезгилден ойлонгонго үйрөтүшүбүз керек болуп атат да. Бир нерсени жаттата бербестен, өз алдынча ой жүгүртүп, өз алдынча бирөөлөргө суроо берип, ушундай жөндөмдү пайда кылышыбыз керек болуп атат да. Себеби окууду бүттү, биз диплом бердик, допустим, ошол эле айтишник деп диплом берген болсок, студент эгерде өз алдынча иштешти билбесе, өз алдынча ой жүгүртө албаса, ал рынок деген иш орундар күнүгө өзгөрүп атат, туурабы? Бүгүн барып айтинен бир программаны иштей баштаса, бир жумадан кийин анын жаңысы чыгып кетип атат. Силердин ушул эле журналистикада күнүгө жаңы технология, жаңы оборудованиелер чыгып атат. Аны өз алдынча үйрөнүш керек болот, туурабы? Демек, өз алдынча өзүнүн үстүнөн иштеп, кандай шартка туура келип түшүп калса, ошол жерге тез адаптация болуп кете ала турган биз балдарды даярдашыбыз керек болуп атат да. Вот ошондой балдарды бүтүрүү үчүн ушул биздин стартап проекттер, бизнес парк абдан жакшы кызмат кылып атат. Мына ошол студенттердин ийгиликтерин улай стипендия деген дагы студенттер үчүн өтө чоң бир стимул, чоң бир колдоо болуп берери талашсыз.
Менин маалыматым боюнча акыркы 2025 жылы Ош мамлекеттик университетинен эле 9 студент мисалы президенттик стипендияга татыктуу болду. Андан тышкары университеттин ичинде чоң суммалардагы бир эң жакшы стипендиялар бар экенин билдим. Мына ошолор тууралуу дагы маалымат берсеңиз. Албетте, баягы мамлекет тарабынан бюджеттик негизде окуган студенттерге гана стипендия берилет, бирок контракттык негизде окуган студенттер үчүн мүмкүнчүлүк ошол жыл сайын берилүүчү президенттик стипендия, окумуштуулар кеңешинин стипендиясы деген бар. Албетте студенттер ал нерсени алыш үчүн дагы мындай өздөрүнүн катуу аракетин жасап, анан ошол көпчүлүктүн арасынан сурулуп чыгып, уже студент мезгилинен бир лидерге айланганга мүмкүнчүлүгү түзүлүп атат да. Анан дагы бир белгилей турган нерсе, сиз ошол стипендия жөнүндө айтып атсаңыз керек. Туулдук стипендия деген биздин университеттин профессору, ошол университетте окуган, өмүр бою университетте иштеген, бүгүнкү күндө 90дон ашкан агайыбыз бар. Ошол агайыбыз тарабынан мындан 10 жыл болоюн деп калды окшойт. Мурун ал мезгилде мен окуу бөлүмүндө иштейт элем. Ошол жерге келип, Кудай берди, мен бир мыкты 5 студентти аныктап берсең, мен ошол айына $100 1 жыл стипендия берсем кандай дейсиң деп кайрылып атпайбы? Анан мен таң калып, агай тамашалап атабы деп атсам, жок, мен чындап эле айтып атам деп. Көрсө ошол өмүр бою өзүнүн чогулткан каражатын, алган айлыгын чогултуп, иштетпей жүрүп, ошонун бардыгын банкка салып, анан ошол банктан түшкөн депозитти эгер мен стипендияга берсем, негизги суммам азайбай көбөйүп турат. Бул стипендия университет канча жыл жашаса, ошончо жыл жашай турган студенттер үчүн стипендия болуш керек деп айтып атпайбы? Демек, бул анан мен тамашалап, андагай бул студенттердин Нобель сыйлыгы экен анда деп, ошодон бери уюштуруп келатабыз да. Бүгүнкү күндө ошол 5 студентти уже 10 студентке чыгарды. Быйыл деле мына акыркы 10 студентке биз 10 000 сомдон бере баштады айына. Жыл сайын ошол бир жылда берип турат да, ошол 10 000ден. Бул $100 дагы көбөйдү деп айтсак болот. Бул стипендияны алыш үчүн ошол 2-нчи курстан жогорку курс болуш керек. 3-нчи курстан баштап бериле баштайт. Баягы бүт жалаң баалары 5 болуш керек дегендей. Анан илим менен алектениш керек. Анан сөзсүз өзүнүн бир жаңгыдай жаңы өзгөчөлүктөрү болуш керек деп. Бул университеттеги эң баягы конкуренция болгон, студенттердин арасында эң талаш болгон стипендия болуп эсептелет да. Албетте, бул стипендияны мына канчалаган студенттер бүгүнкү күндө алды. Биринчи алган студенттерибиз азыр чоң жерлерде иштеп атышат дегендей. Бул мындай бир жалпы идеяны ала турган дагы форма да. Азыр акырында олтуруп, ал киши ошол университет баягы негизги сумма көбөйө бере турган болсо, бул студент саны абдан көбөйүшү мүмкүн. Ошондуктан студенттер үчүн бул эң чоң мотивация деп ойлойм. Биздин мен билгенден ошол биздин университетте гана ошондой атоолдук стипендиялар бар. Албетте, андан сырткары башка бир жолу бериле турган ар түрдүү стипендиялар бар. Алардын баардыгы абдан эле көп. Негизги бөлүп айта турган стипендия ошол деп ойлойм да. Көп багытты баягы камтыган Ош мамлекеттик университети студенттердин талантын, өнөрүн дагы өзгөчө баалайт. Мына ушул өнөр жолунда кандай жетишкендиктер, кандай ийгиликтер бар? Эми университет баягы бардык багытта адистикти даярдагандардын дагы бир артыкчылыгы ушунда экен да. Кандай багыт болбосун, ошол өзүбүздө, ичибизде өзүбүз өндүрөбүз деген сыяктуу. Ошол университет канча жыл жашаса, ошончо жылдан бери бизде искусство факультети иштеп келген. Ошол өз мезгилинде Рыспай Абдыкадыровдор ошол жерде окуп иштеген. Бүгүнкү күндө ошол Жолболду Алибаевдер ошол жерде иштеп атат. Ошондуктан тынымсыз ошол искусство факультетине таланттуу, чыгармачыл балдар келип тапшырып, бүтүп иштеп аткан учурлар абдан көп. Бүгүнкү күндөгү баягы Кыргызстанга жалпы таанылган биздин эң мыкты ырчыларыбыз, оончуларыбыз ошол жерден окуп, ошол жерде иштеп таанымал болуп атышат. Эми анын баардыгын азыр аттарын атасак да болот. Жалпысынан ошол бизге чейинки жетекчилик дагы, биз дагы ошол эгерде биринчи курска келип тапшырган ошондой бир таланттуу студенттерибиз бар болгон болсо, университет тарабынан ар тараптуу колдоолор болот. Алгачкы курстардан баштап атайын концерттер коюлушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Жалпысынан бүгүнкү күндө билесиздер, ошол искусство багыты, дене тарбия багыты дегендей мындай каржысы анча жетишпеген багыт болуп эсептелет. Биздин мүмкүнчүлүк ошол башка каржысы жакшы факультет, институттардын көлөкөсүндө биз ошол багыттарды дагы көтөрүп коелу деген менде максат болду.
Ошондуктан ал ошол искусство багытындагы бардык адистерге ырчы болобу, сүрөтчү болобу, художниктер болобу бардыгына университет тарабынан каалаган шартын түзүп берип, өзүнчө ошол факультет катары мындай бир элде бар кандай шарт болсо ошонун баардыгын түзүп бергенге аракет жасадык да. Бир мезгил келет, эң көп студент ошол искусствого тапшыра башташы мүмкүн. Себеби кайсы бир өлкөлөргө барсак, эң көп ишкана музейлер да. Ошол сыяктуу иш орундар пайда болгондон кийин ал жака дагы мезгил келет. Ал мезгилде алар берки калган багыттарды өзүнө кошуп багышы мүмкүн дегендей. Бул багытта дагы биз абдан мындай бир жакшы шарт түзүп, мүмкүнчүлүктөрүбүз буюрса жакшы деп ойлойм. Ош мамлекеттик университетинин студенттери дагы баягы чет өлкөлөргө чыгып, өлкөнү желбиретип жүргөнүн угуп билип атабыз жаңылыктардан. Тактап айтканда спортчу студенттер. Мына ушул спорт тармагындагы дагы жакшы жетишкендиктер бар экенин билебиз. Албетте, мен ошол 5 жыл мурун келгенде карап, ошол эми университетте эле башка каалагандай башка ишканалар сыяктуу ошол өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө даңазалап, биз кадрларды даярдайбыз деп баягы профориентациялык багыттагы иштер деп коебуз го. Абитуриенттерди чакыруу үчүн ар түрдүү форматтагы иш-чаралар болгон да. Мисалы, ушинтип телевидениеге келип, интервью берип, же роликтерди чыгарып, башка кылып деген сыяктуу. Биринчи сунуш биз ошол спорттук багытта кандайдыр бир командаларды түзөлү, чоң республикалык деңгээлде таймашала турган командаларды түзөлү деген сунуш болгондо мен эң алгачкылардан болуп ошол волейбол клубтарды баштаганбыз да. Женский волейбол, эркек балдардын волейбол дегендей профессионалдык клубтарды ачып, анан Кыргызстанда эң чоң 4-5 эле клуб бар экен. Ошолор бири-бири менен жылда утуп, алмашып, ушинтип келаткан. Биринчи болуп биз университет катары ошол жерге кирип, анан ошолордун оюнун телевизордон көрүп калып, анан менде ой пайда болду да, көрсө биз канча башка форматтарды колдонбойлу университетти реклама кылыш үчүн, даңазалаш үчүн көрсө спорттук команда түзүш керек экен деп. Себеби бир партия оюн бүткүчө жалган айтпасам 1000 жолу комментатор ошму деп кыйкырды да, ошму алды, ошму калды деп. Анан мен ошондой вывод кылгам да өзүмчө. Ушул демек бардык чем ошол нар жака кеткен каражатты бул жака бура турган болсок, биз ушул аркылуу элде өзүбүзгө тартканга мүмкүнчүлүк бар экен. Экинчиден, эми билим берүү системасындагы кишилер билим берүүдү билет, биз айтпасак да көрөт да. Ал эми жанагы спорттук аянтчаларда бул биздин билим берүү системасына тиешеси жок дагы өтө чоң мындай масса бар экен да. Ошентип анан биринчи болуп биз ошол волейбол клубтарды, анан мини футбол боюнча футзал клубтарды ачып, 3 жылдын ичинде 3 жыл катары менен ошол профессионалдык клубта биринчиликти беришпеди да. Андан кийин анан баягыбыз ачыла баштады дагы, мүмкүн чоң футболду дагы ачабыз деген сунуш ойлону. Анан университет ошму деген чоң футболдук клуб баштадык. Биз баштаган мезгилден баштап мына мамлекеттик деңгээлде ошол футболго дагы, чоң футболго көп көңүл бурула баштады. Университеттик клуб катары биз ошол 14 клубтун катарына кошулуп, быйыл мына 25-жылда ошол 14 клубтун ичинде 6-чы позицияда болуп жыйынтыктадык да. Албетте ар ким ар түрдүү футболго эле мынча атат дегендей ойлор болду, башка болду. Бирок биз ошол аркылуу жанагы мен айткан университет кийинки муунга талкуу өтүш керек. Ошол эле регионуң үчүн эмне иш кылып атасың? Себеби бардык жаштар ошол университеттерде да. Университетте биз мына 50 000ге жакын студенттерибиз бар деп атабыз. Эмне үчүн ошолордун арасынан спортсмендер чыкпаш керек? Бардык түрү боюнча. Ошолордун арасынан эгерде ар бир университет азыр ошондой ар бир спорттун түрү боюнча бизди бирден профессионалдык клуб ача турган болсо, ошондон анан республикалык деңгээлде чоң конкуренция болуп, биз эл аралык деңгээлде дүйнөлүк ареналарга чыкканга ошондон анан мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Эгерде 80% молодежь жаштарды кармап отуруп, анан кийин бир дагы командабыз же немебиз, клубубуз жок болсо, анда биз эч кандай ошол эле мамлекеттин бир чоң багыты болуп аткан бүгүнкү күндөгү спортту көтөрүү деген багытка салым кошпогон болуп атабыз. Мен мисалы үчүн ушул нерселердин бардыгын биз ушул өлкөгө кошкон салымыбыз деп түшүнөм да. Университет катары биз ошол регионду өнүктүргөнгө, ошол жердеги социалдык экономикалык абалды жакшыртууга кошкон чоң салымыбыз деп ойлойм. Мүмкүнчүлүгүбүз болбой калса токтоп калышы мүмкүн. Бирок бар мүмкүнчүлүгүбүздү биз ошого жумшай алдык да. И ошол бардык жасаган проекттерибиз бирөөсү дагы мындай бир эң акыркы орунда калган жок. Ошол эле футболдогу биздин эң футболист быйылкы 25-жылдагы эң мыкты чабуулчу деген
номинацияны жеңип алды. Жалпысынан Кыргызстандагы бардык клубтар ошму менен этияттан ойнош керек деген түшүнүктөрдү жок дегенде пайда кылдык. Демек, бул багытта биз мындан ары уланта турган болсок, жалпы эле бул өнөкөт болуп, бардык университеттер ушундай жасап эле турган болсо, ал жалпы республика үчүн менимче жакшы деп ойлойм да. Ал эми баягы жалгыздан катышкан спорттун түрлөрү боюнча, ошол эле бокс боюнча жанагы олимпиадада 3-орунду алган жигит биздин бүтүрүүчү, андан сырткары ошондой жалгыздан барып жеңип келгендерди абдан көп санап отурган болбойт. Мисалы 2025 жылдын эле жыйынтыгын карап көрсөк, Ош мамлекеттик университетинин курулуш тармагында дагы чоң жетишкендиктери бар экен. Буга чейин дагы сөз кылып кеттиңиз, мисалы клиниканын өзүнчө бир имараты курулуп жатат деп. Мына ошол курулуштар тууралуу дагы аткарылган пландар, алдыда аткарыла турган пландар. Албетте, бул университет катары ошол негизги багыт, мүмкүнчүлүк, баягы университеттин мүмкүнчүлүгү болуп жатканда, биз студенттерге мындай жакшы билим бериш үчүн аларды жакшы пространствого алып келип окутушубуз дагы керек экен да. Биз баягы университеттердин бардыгын эле илгерки союз мезгилинен калган корпустарыбыз азыркы бүгүнкү форматка менимче туура келбейт да. Көбүнчө баягы айнектери кичинекей дегенден баштап, оснащениясы деле башкасы деле болбойт да. Ошон үчүн биз колдон келишинче ошол университет мүмкүнчүлүгү болгондо бир заманбап корпустарды куралы деген план болгон. Бул акыркы ошол 10 жылдарда эң көп курулду. Дээрлик бардык университеттин факультеттери бирден ошондой жок дегенде жаңы зданияларга барып, жаңы шартта жарык комнаталарда окуганга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Мен акыркы 5 жылда эле жок, аякка жалган айтпасам, бир 10 чакты биз здания курдук да. Бирок албетте ошол бул комфорт деген ушундай экен да. Канча курган сайын ошончолук тарый берет экен. Жамаат мурда төртөөсү бир жерде отурса, ар бирибиз бир жерде отурабыз, мүмкүнчүлүк болду деген сыяктуу. Ошол чек жок экен да, муну кеңейткенге, башка кылганга. Ошонун эң акыркы мына биздин долбоорубуз бул ошол негизги университетке каражат алып келип жаткан багыт дагы ошол медицина тармагы болуп аткандыктан, анан мамлекеттик деңгээлде медициналык тармагына көңүл бурулуп, ошол медициналык кадр даярдаган университеттер сөзсүз ошондой чоң клиникалар болуш керек деген талап болгондуктан, биз баягы иштеп аткан клиникабыз бар болчу. Андан сырткары ошол президенттин атайын указы менен Ош шаарынан 2,5 гектар жерди бизге өткөрүп берди. Ошол жерге бүгүнкү күндө жалпы 21 000 квадрат 7 этаждуу чоң медициналык клиниканы куруп атабыз. Буюрса ошол наркы жылы бүтүрүп ишке бере турган болсок, бул жерде ошол заманбап бөлүмдөр менен заманбап операциялар, башка дарылоолордун бардыгын камтыган илим, ошол жерде дарылоо, окуу, студенттерибиз бул эми баягы көп профилдүү клиника болот. Биздин медицинанын факультеттин студенттери үчүн Ош шаарындагы бардык мына мамлекеттик клиникалар клиникалык база катары кызмат кылат. Бизде баягындай талаш жок да, баягы көп университет болбогондуктан мүмкүнчүлүктөр бар. Бул жерде ошол көп профилдүү клиника болгондон кийин эми студент мезгилден практикага барганда барган жеринде көбүнчө баягы заманбап оборудование жок болуп калып атат да, бүгүнкү жаңы оборудование. Биздин ошол жаңы бүтө турган клиникада ошол акыркы заманбап техникалар, медициналык оборудованиелер болот дагы. Ошол жерде студент мезгилден баштап барып колдонуп иштеткенге дагы чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Андан кийин ординаторлор ошол жерде иштеп эме кылат, врачтар бардык деңгээлде ошол жанагы эле өзүнүн хозяйствосу бүтүп иштей турган, окуусу, практикасы дегендей шарттарды түзүлүп, албетте баягы биз амбициялуу максаттарды коюп атабыз. Ошол чоң багыттагы эң мындай Кыргызстан үчүн проблематичный деген ооруларды ошол жерде лечение кылганга, дарылаганга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Бул биздин ошол университет катары эң чоң суммадагы эң чоң курулушубуз деп айтсам болот. Жалпысынан 85 жылдан ашык тарыхы бар өлкөбүздүн билим берүү тармагында өзгөчө чоң орунду ээлеген Ош мамлекеттик университетинин ректору катары мына ошол университетте акыркы жылдары аткарылган иштердин жыйынтыгы, алардын жемиши тууралуу кенен кесире маалымат бердиңиз. Балким биз дагы кошпой кеткен маалыматтар болдубу? Рахмат. Эми айта берсек, бир күн кечке айтсак болот. Негизги менин максатым ошол ректор катары баргандан баштап университетте ошол биз мыкты экендигибизди, кайсы бир деңгээлде өсүп өнүккөнүбүздү ошол эл аралык уюмдар аркылуу коомчулуктун алдында баалатууга жеткирсем деп кыял болгон эле. Ошол өзгөчө статус берилип,
силер Азиядагы топ 500ге киресиңер дегенде мен чынын айтсам биз кантип эле биз ошол рейтингде ошол жерге кирип кетебиз, эми биз мамлекеттин бул тапшырмасын аткара албай калат окшойбуз деп абдан кыжалат болгонмун да. Бирок көрсө ошол тапшырма коюлгандан кийин чымырканып аракет жасаса, анын бардыгы мүмкүнчүлүк бар эле нерселер экен. Бүгүн биз ошол негизги максатыбыз ошол эле QS'деги мыкты 1000дикке кирүү, дүйнөлүк университеттердин ичинде мыкты 1000дикке кирүү деген жаңы жылдын алдында жамаатты, студенттерди бардыгын куттуктаганда давайте бир эле тилек кылалы дедим. Биз университетибиз буюрса жакын арада ошол 1000дикке кирели. Албетте ага кириш деген бир сүйлөм болгону менен азыркы мен санап өткөн иштердин бардыгы акыркы точкасы ошол эле максатта да. Бул дүйнөлүк рейтингтерге кириш үчүн ар бир студенттен баштап ректорго чейинки бардык жамаат жапатырмак аракет жасаш керек. Ар бири өзүнүн алдындагы кылып аткан ишин сапаттуу жасоо аркылуу гана ошол жерге жетиши мүмкүн да. Биз бул багытта ошол чоң негизги иштерибизден айтылды бул жерде. Бирок ошол биздин кайсыл багыт болбосун, ошол багыттагы ишибизди мындан ары дагы күчөтүп, мындан ары дагы аракеттерибизди жасасак, жанагы рейтингдеги позицияга бул чек жок да. Баягы анан 1000дикке кирдим, анан 500дүккө кирем деп артынан кубалап кете бересиң андан ары. Ошондуктан биз университет катары жалпы мамлекет үчүн, коомчулук үчүн кандай аракеттерди жасасак, ошонун бардыгы буюрса акырындап ишке ашып келатат да. Албетте билим биринчи кезекте ошол сапаттуу билим берүү, мына илимий багытта биз ойлогонбуз, кантип эле биз ушул эл аралык деңгээлдеги журналдарга макала чыгарабыз деп. Мисалы ошол Scopus базасында бар макалалардын саны 5 жыл мурун мен санаганда 20 макала болгон. Бүгүнкү күндө уже 900дөн ашты, 1000ге жакындап калды да 5 жылдан кийин. Демек биз окутуучуларга ушул багытта иш алып барсаңар, биз силерге төмөнгүдөй мотивацияларды беребиз деген талабыбыз абдан ийгиликтүү болду да. Себеби биз ошол жака публикация жасасаң, сизге кошумча айлык акы беребиз. Эгерде сиз кайсы бир кызмат ордунга талапкер болсоңуз, эгер сиздин ошол жакта публикацияңыз болсо, сизди биринчи карайбыз деген сыяктуу аракеттерибиздин натыйжасында ошол окутуучулардын бардыгы ушул нерселерди аткарганга мүмкүнчүлүгү түзүлдү да. Бул ошол илимий багытта. Андан кийин мына башкаруу багытында бизде мурда бардык эле илгерки ошол союз мезгилинен калган эрежелер менен иштеп келатабыз да. Бүт кызмат орундардын бардыгы 5 жылга шайланат, кафедра башчы 5 жылга шайланат, декан шайланат дегендей эрежелердин бардыгын биз толугу менен өзгөртүп, кайсы кызмат орун болбосун бардыгын 1 жылга гана дайындалат деген эреже киргиздик. 1 жылда мисалы үчүн аткара турган ишин азыр ошол эл аралык стандартта KPI деп коюп буйрук чыккандан кийин мен 1 жылда мына нерселерди ишке ашырам деген KPI бекитип берип, ошол аркылуу гана аягында талап кылып, эгер ошол KPI аткарылса, андан ары улантат, болбосо анын ордуна башка киши келиши мүмкүн деген ушул башкаруу багытында дагы ушул нерсени киргиздик да. Бул дагы өзүнүн эффектин берип атат. Мисалы ошол эле кафедра башчысы 1 жылга кайра узартылса, KPI-не жазылат. Кафедрада 1 жылда 10 же 5 Scopus базасындагы макала чыгарылат деп. Бул эми конкреттүү тапшырма да. Биз 1 жылдан аркасынан барып кубалап ишке келдимби, кеттимби деп эч ким сурабайт. Бирок жылдын аягында ошол KPI-ди караганда, эгерде жок дегенде 5 макаласы болсо, демек бул аткарыптыр тапшырманы, кийинки жылга мунун кызматын дагы узартабыз дегендей чечим кабыл алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен да. Мурда баягы мен шайландым уже 5 жылга чейин, мен бул жердин кожоюнумун, эч ким ишке нерсе дебейт, иштесем да иштебесем да боло берет деген сыяктуу дагы түшүнүктөр болгон да. Бирок азыр ошол ар бири өзүнүн үстүнөн иштеп, жөнөкөй мугалим ал KPI кафедра башчыга коюлгандан кийин ал аткарыш үчүн ар бир окутуучуга коюп, жанагы 5-өн же 10ду кантип кылабыз дегенде, сен бирди, сен бирөөдү чыгарасың дейт, анага уже тапшырма түшөт. Ал жанталашып 1 жылдын ичинде ошонусун аткарып олтуруп, мына 5 жылдагы ичинде жанагы 1000ге жакын макала болгону бир эле мисалды айтып атам да. Ошол эле сыяктуу окуу ишинде болобу, тарбия ишинде болобу, ар биринин өзүнүн ошондой KPI-лери бар дагы, ошол аркылуу гана аткарып, ошонун жыйынтыгы менен өздөрүнүн отчетун беришет да. Андан сырткары окутуучулар үчүн жылдын аягында атайын рейтингдер чыгарыла баштады.
атайын онлайн платформага ар бир окутуучу өзүнүн аткарган иштерин ошол жака толтурат. Мисалы илимий багыттагы платформага өзүнүкүн толтуруп, эгерде 200 балл чогултула турган болсо, ошол өзү менен бирдей должностто отурган профессордон ал профессор 10 миңге айлык көрө баштайт. Эгерде окуу процесси менен байланышкан платформаны толтуруп бүткөндөн кийин ошол университет боюнча окутуучулардын баягы ранжированный тизме деп коебузбу, эң чоң балл алгандан баштап ошол 2000 мугалим болсо 2000 мугалимдин тизмеси жарыяланат. Анын ичинен ошол эң мыкты 10дук, 20лык, 50лык деп жанагы сыяктуу рейтингдер чыгып, анан эң акыркы позицияда калгандар эгерде баягындай саат жетишпеген же бошотуш керек же жылдырыш керек болгондо ошол эң акыркы позицияда калган окутуучулардан баштап чечим кабыл ала турган механизмдер кирди да. Ошон үчүн ар бир окутуучу жөнөкөй студентке киргенде дагы сапаттуу сабак берип, сабагы бүтөр менен бүгүнкү сабагыма ыраазысыңарбы деп алардан сурай турган этапка акырында баратабыз да. Себеби ал студент канааттанса гана ал кийин баягы онлайн платформада студенттин баалоосу эң жогорку салмакты ээлейт. 100 балл боло турган болсо, жарымыдан көбү студенттин айтканына берилет да. Студент эгерде сабак өтпөйт же башка жаман сапаттары бар дей турган болсо, ал сөзсүз эң акыркы рейтингде позициясы болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн окутуучулар дагы ошол студенттерге бир эле сапаттуу билим бериш үчүн эмес, адам катары дагы жакшы мамиле кылганга аракет жасап калышты да. Ушул сыяктуу иштерибиз абдан көп. Биз бул жаңы эрежелерди баягы өзгөчө статустагы бизге ошол өзүңөр бардык багытта ушундай жаңы модельдерди сунуш кылгыла деген да. Биз ошол багыттарды жасагандарыбыз боюнча министрликтин деңгээлинде ошол өзгөчө статустагы кылган иштерибиз деген отчетту бергенден кийин ошол 3 багыттагы ишибизди жалпы республикадагы бардык университеттерге жайылтабыз дегендей чечим кабыл алынган. Бул ошол санариптештүү боюнча, анан ошол академиялык иштерибиз боюнча баягы программаларды, стандарттын бардыгын өзүбүз бекитип, өзүбүздүн эрежелерди. Андан кийин азыркы айткан ошол KPI'лар университеттердин башкаруу системасындагы ушул 3 багыттагы ишибизди азыр бардык республикалык университеттерге жайылтуу жөнүндө сунуш беребиз деген сөз болгон. Жалпы эле бул өзгөчө статустагы университеттердин философиясы да ушундай болгон. Буларга биз өз алдынчалуулук берели, булар жаңы эрежелерди колдонуп, иштетип, пилот жасап көрсүн. Анан ошолордун ичинен кимиси жакшы болсо, кийин акырында ошол эрежелерди бардык университеттерге жайылтабыз деген министрликтин дагы саясаты ушундай болгон да. Буюрса ушуларды жайылта турган болсо, бир жылдан кийинби, 2 жылдан кийинби бардык университеттер ошол эң мыкты деген ар бир 5 университеттин эрежелери бар, ошол сыяктуу. Ошолордун баардыгынын жакшылыктарын алып туруп, анан жалпы университеттер үчүн ушул эрежени кылып алсак, анан бардык Кыргызстандагы жогорку окуу жайларын алдыга жылдырганга бир шарт түзүп калат деп ойлойм. Бүгүн бизге келип, маек куруп, биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Анан албетте алдыда чоң игиликтерди, пландарыңыздардын аткарылышын каалайбыз.